Hello, сиздер менен окутуу. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин салыштырма сынатоочтор темасындагы видео сабагыбыз. Сабакка кош келдиңиздер. Сиздер менен Муна. Анда эмесе баштадык. Сабакты баштаар алдын мен сиздерге бул сүрөттү көрсөтүп, салыштырып туруп сүйлөм түзүп көрүңүздөрчү десем, сиздер кантип сүйлөм түзөт элеңиздер? Сүрөттү карап, эки жигиттин көтөрүп турган жүгүнө карап, салыштырганга аракет кылмаксыздар. Башкача айтканда төмөнкүдөй сүйлөм түзгөнгө аракет кылмаксыздар. Экинчи жигиттин жүгү биринчи жигитке караганда оорураак дейт. Карага алынган сөздөрдү байкасаңыздар, бул жерде салыштыруу жүрүп атат. Баягы экинчи жигит ташты көтөрүп кыйналып атат экен, кийинкисинин колунда коробкалар бар экен, жеңил сезилет экен. Мындай айлана чөйрөнү сүрөттөгөнгө жардам берген сөздөрдү биз сынатоочтор дейт экенбиз. Алар тегерегибизде көргөн нерселердин чоң кичине ар кандай сапаттарын көрсөтүп турат экен. Мисалы heavy or light, жеңил деген сыяктуу. Бүт эле тилде сынатоочтордун эки даражасы болот экен. Салыштырма жана күч өтмө даража. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен англис тилинде дал ошол даражалар кандай болот, кантип түзүлөт, ошол жөнүндө үйрөнөбүз. Мисал үчүн бир чоң деген сынатоочту алып көрөлү. Дарак чоң деп дарактын көлөмүн көрсөтүп турган сөз экен. Эгер биз ушул сынатоочту салыштырма даражага коебуз десек, буга раак мүчөсү уланат экен да, чоңураак деп өзгөрөт экен салыштырма даражада. Эгерде ушул эле сынатоочту алып туруп күч өтмө даражага коебуз десек, анда эң чоң болуп өзгөрөт экен. Демек, бул баягы 3 дарактын арасында көлөмү боюнча айырмаланып турган өзүнчө бөлүк көрсөтөт экен. Кыргыз тилинде салыштырма жана күч өтмө даражаны кантип жасала турганын билебиз, сүйлөп аткандан кийин. Эми бүгүнкү сабакта болсо биз англис тилинде дал ошол даражалар кантет экен. Бул сабакта, биринчи сабакта салыштырма даражадагы сынатоочтордун англис тилинде түзүлүшүн үйрөнөт экенбиз. Салыштырма даража англис тилинде comparative degree болот экен. Comparative салыштырма, degree деген даража деген түшүндүрөт. Сынатоочторду салыштырма даражага коюу үчүн англис тилинде биз сөздүн аягына оңой эле er деген мүчөнү улап коет экенбиз. Мисалы, кичине, кичинерээк деп айтыш үчүн small, smaller деп коет экенбиз. Башкача айтканда er мүчөсү кыргыз тилиндеги раак мүчөсүнө барабар экен. Дагы бир мисал, strong, stronger. Күчтүү, күчтүүрөөк. Түшүнүктүү болду бул жагы. Бирок мүчө койгон жетишсиз экен. Баягы сүйлөмгө түзүп атканда, салыштырып аткан болсок, мүчө улагандан тышкары биз than деген жардамчы сөздү колдонот экенбиз. Бул кыргызча караганда деп которулат экен, же дан мүчөсүнө барабар болот экен. Мисалы, bear is stronger than a wolf. Аю карышкырга караганда күчтүүрөөк дейт. Дал ушинтип салыштырат экенбиз. Бирок салыштырып атканда абдан маанилүү бир эреже бар экен. Сынатоочторду салыштырма даражага коюп атканда, деги эле даражага коюп атканда биз алардын муундарынын санына көңүл бурушубуз керек экен. Мисалы, tall бул бир муундуу сынатоочу, себеби бир эле үндү тамга. Clever бизде эки муундуу сынатоочу, эки муунга бөлүндү. Ал эми wonderful бул 3 муундуу сынатоочу экен. Эмнеге аларды муунга бөлүп жаттап отурушубуз керек десеңиздер, анда азыр түшүндүрүп беребиз. Көрсөм, англис тилинде сынатоочтордун даражалары муундардын санына жараша эки түрдө, эки жол менен жасалат экен. Ката кетирбеш үчүн, туура сүйлөө үчүн биз алардын муундардын санына жараша жаттап калышыбыз керек экен. 1-2 муунду кыска сынатоочторго er мүчөсү уланып жасалса, 3 же андан ашык муундан турган сынатоочторго мүчө уланбайт экен. Алардын астына more деген жардамчы сөз кошулуп жасалат экен. Ошондуктан эки түрдө туура түзүү үчүн сынатоочторду 1-2 муунду кыска сынатоочторго жана 3 же андан ашык муунду узун сынатоочторго бөлүп алат экенбиз. Узун, көп муунду деп. Азыр ар бирин өз алдынча өтөбүз. Кеттик, анда эмесе 1-2 муунду сынатоочтордон баштайлы. Кыска сынатоочтордун аягына er мүчөсү уланып жасалат экен. Мисалы, hard, harder. Татаал, татаалыраак. Кеттик, анда эмесе мисалдарды карап көнүгүп алалы. Winter is colder than spring. Кыш жаздан суугураак. Марат is taller than Dania. Марат Данияга караганда бойлуураак дейт. Эки жерде тең cold жана tall деген кыска сынатоочтор болду, бир муунду. Буларга er мүчөсү гана уланды. Салыштырып атканда than деген жардамчы сөз келди. Бул жерде дагы бир эстеп кала турган бир эреже бар экен. Эгерде сынатооч, кыска сынатооч аягы y тамгасы менен аяктаса, анда
er мүчөсү кошулган учурда y тамгасы I болуп өзгөрүп кетет экен. Мисалы, pretty деген сынатооч болсо, эки муунду аягы y менен бүттү. Аягына er мүчөсү коюлганда y тамгасы I болуп өзгөрүп кетти. Жазылууда ката кетирбеш үчүн эстеп калышыбыз керек экен. Pretty, prettier. Байкадыңыздар, y тамгасы Iга өзгөрдү. Мисалдарды карап алалы. Dogs are funnier than cats. Иттер мышыктардан күлкүлүүрөөк. Бул жерде эки муунду кыска сынатооч funny болду. Funny мындай жазылышында y менен жазылат, er мүчөсү уланганда I болуп өзгөрүп кетти. Кийинки мисал. Куурдак is tastier than лагман. Куурдак лагмандан даамдуураак. Tasty деген сынатооч бул жерде даамдуу деген түшүндүрөт, эки муундан турат, tasty деп. Анан аягы y менен бүтөт экен. Y менен бүткөн сынаточтордун аягына er мүчөсү уланганда биз айттык Iга өзгөрүп кетет деп. Ошондуктан жазылышы tastier деп жазылды. Азаматсыздар, бул жак түшүнүктүү болду деп ишенебиз. Бул биздин сынаточтордун бир-эки муунду кыска формасынын салыштырма даражага коюлгандагысы болду. Эми көп муунду 3 же андан ашык муундан турган сынаточторго келдик. Аларды салыштырма даражага коюп атканда мүчө уланбайт экен. Алардын алдына more жардамчы сөз кошулат экен. More бизге көбүрөөк дегенди түшүндүрөт экен да, башкача айтканда. Мисалы, attractive деген татынакай деген сынаточ бизде 3 муундан турат экен. Көп муунду болгондуктан буга мүчө уланбастан more attractive деп more жардамчы сөзү менен түзүлөт экен. Мисалы, attractiver деп айтсаңыздар, туура эмес деп эсептелинет. Анын астына more да коюш керек. Ошондо татынакайраак деп айтыш үчүн биз more attractive деп айтат экенбиз. Түшүнүктүү болсо кеттик, анда мисалдарды карап алалы. Lamborghini is more expensive than Niva. Lamborghini Niva'дан кымбатыраак дейт. Expensive деген 3 муунду сынаточ, демек анын алдына more жардамчы сөзүн коебуз. Айтурган is more emotional than Темирлан. Айтурган Темирландан эмоционалдуураак дейт. Emotional 3 муунду көп узун сынаточ, демек алдына more жардамчы сөз коюлат экен. Дагы бир-эки мисал карап алалы. Mountains are more beautiful than the seas. Тоолор деңиздерге караганда коозураак. Homework is more important than computer games. Үй тапшырма компьютер оюнунан маанилүүрөөк дейт. Important 3 муундан турду, демек алдына жардамчы сөздү коебуз. Beautiful бул дагы 3 муундан турат экен. Бул дагы жардамчы сөз менен түзүлгөн сынаточ экен. Азаматсыздар, эми өз алдынча практика кылыш үчүн төмөнкү эки мышыкты бири-бирине салыштырып көрүңүздөр. Сары мышык жана кара мышык. Big, small дейт, чоң жана кичине дейт. Баракелде, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта сынаточтун кийинки даражасы күч өтмө даражаны үйрөнөбүз. Англис тилинде ал кантип жасалат экен чогуу көрөбүз. Бул арада дагы кошумча маалымат үчүн биздин социалдык тармактарга катталып, Play Store'дон окутулду издеп тапсаңыздар болот. Кошумча тест жана көнүгүүлөр менен англис тилин дагы жакшы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк аласыздар. Сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.